Qaysыңдар жігіттер? Анда берсе ортоға гүлді ташлаймыз. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде 2014 жылдан тартып жыл сайын жаштар арасында медициналык КВН олимпиадасы уюштурулуп келет. Ага Отурла медицина факультетинин жалпы клиникалык биохимия жана патофизиология кафедрасы студенттер арасында патофизиология сабагы боюнча КВН олимпиадасын өткөрдү. Патофизиология предмети боюнча жылына өтүп келүүчү КВН олимпиадасы менен кошо өткөрүлүп жатат. Bunun негизги максаты студенттерди сапаттуу билим берүү биринчиден, экинчиден ошо популярлаштыруу. Оюнга медицина факультетинин жалпы дарылоо иши, педиатрия, стоматология, фармация, коомдук саламаттык сактоо адистиктеринин студенттеринен турган 8 команда катышты. Сынак 3 бөлүктөн турду. Алар үй тапшырма, патофизиология сабагы боюнча тесттик маселелер, предмет жөнүндө түшүнүгүн баяндоо. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер өздөрүнүн билимин, жоопкерчилигин жана үй тапшырмаларга чыгармачылык менен мамиле кылаарын көрсөтүштү. Буга биздин студенттер активдүү катышат, өздөрүнүн таланттарын көрсөтөт. Бул мен ойлойм ушул студенттерге мотивация берет, дух берет. Олимпиаданын максаты студенттерге сапаттуу билим берүү, патофизиология предметине болгон кызыгуусун арттыруу, жаштар арасындагы атаандаштык жана достук байланыштарды чыңдоо. Врачтар алар бир гана дарылашты эмес, алар деген бардык жагынан бар деген нерсени да түшүндүрөт деп ойлойм. Бир гана лечить эткенден эмес, алар элдердин жүзүндө жылмаюун тартуулаганга баарына бар деп ойлойм. Жыйынтыгында калыстар тобунун татыктуу деп эсептеген гран-прини педиатрия адистигинин 3 курсунун Мегапед командасы 66 балл менен жеңип алды. Калган 7 командага ыраазычылык баракчалары тапшырылып, акчалай сыйлыктар берилди. Буга чейин 2023 жылдын 29 апрель бүткүл дүйнөлүк астмага каршы күрөшүү күнүнө карата окуу жайдын медицина факультетинин 30 жылдыгына арналган университеттер аралык КВН олимпиада болуп өткөн. Сынакка Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан жогорку окуу жайлардан 3 команда, ал эми Ош мамлекеттик университетинен 2 команда катышкан. Жыйынтыгында патофизиология предмети боюнча Ош мамлекеттик университетинин Астромед командасы жеңип алган. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.